тургандар. Себеби эртең сиздер кара сууга барып калсаңыздар, ал жерде башка шарт болуп турса, же болбосо ноокатта башкача болуп турса болбойт да, туурабы? Ош областы боюнча бир тартип киргиздик. Бул ушул мал өткөн жерде 3 күн эч кандай мал союлбайт. 3 күндөн кийин бир эле койго уруксат берилди. Bir koy soyup durup, Kur'an katımı okutup, ellerge pata kılıp koyuş. Andan keyin burada bilesizler da, canım 3 gün ödegen bardı, 40 ödegen bardı, жылдыгы bardı, bana erten oroza bitip atan, ayetliği bardı, 3 жол ayetliğini ötközüldü. Azır oşuların bardı toktoldu. Sebebi al musulmançılıkta zor eken turmanlar. Toktottuk bardığını. Egerde kim oşonda öyle biz men жылдыгын өткөзөм дей турган болсо, анда бир жакшы соомчулук иштери кылсын, жол курсын, көпүрөк салсын, бала бакчага жардам берсин, ФАПка жардам берсин. Ошондо дагы соогу тиет экен. Ошондон андан кийин эми жанагы жакшылык иштерин дагы, тойлорду дагы биз карадык. Биз буну өзүбүз кылган жокпуз. Ар бир айылдан ушул райондо сунуштарды алдык, ошол сунуштардын негизинде биз жобону түздүк да. Toylor boyunca, mına azı körüp ataslar, bizim ballarımız, yaşlar ülünüp kalsa, ardından 10'dan 15'ten kımbat balı marşlar, yolda da buzuşup, Zakis'ten çıkışıp odadı. Kançak çakarlar ketipti, turabı. Oşuanı kıskartıp aldık. 3 ele maçlığa biz ruhsat verdik. Andan keyin toy ötközü boyunca, şu iki kuda süйлөшүп durup, egerde şol toy karada ötközüldü de turgan bolsa 200 kişiden aşpay turgan orunduk berip atабыз. 200 эле киши чакырып туруp toy berишет. Анан тойго биз кыскарткан жокпуз. Эгерде колунда бар адамдар болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, жылкысын сойсун, же бодом алсын сойсун. Ал өздөрүнүн иматы. Колунда болсочу. Эгерде болбосо бир кой менен деле өткөрсөк болот. Мисалы тойлордо турабы турганда. Ошондон себеби дегенде, эгерде алардын биз кыскартып койсок, биздин жанагы фермерлерибиз жылкы багып атпайбы, бодом алып багып атпайбы, ошолордун баасы дагы түшүп кетет экен да. Анда эч ким жылкы бодом алып бакпай койгон болсо, анда эттин баасы кайра көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошондон биз ал жакты дагы эсепке алдык дагы, алардын мээнетин дагы эсепке алып, ошондо уруксат бердик тургундар. Бұл жаңылықты атқару мақсатында әрбір айылдың аймақтары жана айылдарда жогорудагы белгиленген жаңылыктын аткарылышы тыкыр көзөмөлдөө менен маркумду узатуу зыйнаттарында той топурларды каражаты көп ысырап кылбоого чакырып кетет. Кудай буйрса буга баардыгыңыздар көмөктөшүп, жакшы түшүнүк менен кабыл алсак, бул биз бир тартипке салып алабыз деген ойдомун. 2022 жыл